чоң аалам. Ааламдан буйрулган улуу журт, улуу эл, аурабыз менен гана дүйнөнү тегерете алабыз. Каражатыбыз жок биздин дүйнөнү тегереткидей, техникабыз жок. Аура, сыйкыр аурабыз менен. Мына менден энерги өтөт. Аураман өтөт. Анткени мен улуумун. Ба эне дейсиң да. Энени катын дей албайсың да. Анткени аурасы, жаралышы эне да. Ошондуктан кыргыз улуу деген аурасы улуу, энергиясы улуу. Энергиясы, аурасы улуу болсо, психологиясы ошого иштеп, анан улуу ордуна отуруп, анан улуу адамзатты улуулукка өткөрүш керек да. Чоң энелердин, жеңелердин да аурасы өзгөрүш керек да. Аксакалдардын жалганчылыктан чык да, сен аксакалсың да, айланайын аксакал. Кошоматчылыктан чык да. Дежурный чал дегенден чык да. Аураң ата да, сага ата деп, сага ишенбесе ким барат? Жалганчы деп коет муну аурасы. Кел өзгөрт. Сенин аураң болбосо эмне болот? Анатомия ошо улуу аксакалдыгыңды, калыстыгыңды, тегиздигиңди, кайтпастыгыңды аткарбасаң, ууланып кеткен атат. Ошон үчүн мына ушул дарттар пайда болуп атат. Бул доордун талабы. Жанагы жетилген жемишке кара салыштырсаңыз болот. Гениңиз жетилди. Эгер өтө албасаң ушу өткөлдөн, анда өлүп тынасың болуп атат. Ошон үчүн өзүңдү өзүң жарат. Өзүңдү өзүң жаратсаң, сен өлбөс болосуң. Эне атадан жаралган бойдон калсаң, сөзсүз өлөсүң деп берилет ааламдан. Мына мен чоң ааламмын. Сен ааламсың. Мен чоңумун, башчымын. Мен ошого калыптанып алдым. Мен түшүнүп алдым. Мени эч ким өчүрө албайт. Же болбосо мындай салыштыралы. Бир окумуштуу медик, жакшы өстөштүрдү бир нерсе, же бир инженер, же жанагы спутник ойлоп тапкыч. Көп кырларын билет. Сен анча окуган жоксуң, анча практика башыңан өткөргөн жоксуң. Анын касиетин тартып албайсың да. Анысы гана менин касиетимди ким тартып алат? Мен ааламдан буйрулуп келсем. Мен ошол түшүнүк өткөн үчүн сиздерди ошо түшүнүк өткөрүп атпайынбы? Куткарып атпайынбы? Арстан Алай өлүмдөн куткарат деп берилет. Кырсыктан куткарат деп. Мына урматтуу улуу журтум. Келиңиздер. Аурабызды өзгөртөлү. Мына аура, ааламдык, астрологиялык аура менталитети тутунсаң, психологияң, мен улуумун. Кой, майдаланбайын. Мисалга. Өзүң майдадан чыгып кетип атпайсыңбы? Улуу кишилер унчукпайт. Сүйлөсөң улуулукту гана сүйлө. Пендечилик ушактан чыгып кетип атпайсыңбы? Өзүң эле кутулуп эле, эч Кураны жок, эч балекет намазы жок эле. Даваты жок эле. Мындай эле. Анатомияң кайдан келген? Неден жаралды? Астрологиядан жаралды. Периштелер калпайт да. Кой, жалган айткан жерде жакырчылык болот. Өлүп баратсам, жаттым деп айт, эмне болду эми? Башкара албай калдым сезимимди. Мынтип алсаң, да бир кырсыгып алсаң, пендече. Экинчи бир андай кырсыкпас бол. Көрдүң, көңүлүң калды. Кой, бул туура эле маселе экен. Биринчиден көңүлүм өлдү, экинчиден денем мустады, үчүнчүдөн убактым, төртүнчүдөн акчам кетти, бешинчиден көзгө көрүнбөгөн дүйнөгө жаман көрүндүм. Көрдүңүзбү, сиз улуулук аураны издесеңиз эле бул пендечиликтен чыгып кетип атасыз. Пендечилик жашооңду жерип калып атасың, өсүп атасың, өзөгүң өсүп атат. Изилденип атасың, башыңан өткөрүп атасың. Ошондуктан эмнеден жаралдың, урматтуу улуу журтум? Сен ошонун жүзүн беришиң керек жердечи. Чучук тартат. Мындай урматтуу конокторго. Чучук бул касынын өйдө жагынан алдыбы, ылдый жагынан алдыбы, кичикпи, чоңбу чучук? Майлуубу, сүттүүбү? Казыдан жаралды. Атын берди да. Анысы кандай да сен ааламдан келген өкүлсүң. Ошо казы майлуу сыяктуу сен дагы
Улуулуктун жүзүн бер, кел. Аксакалсыңбы? Жынысың аял беркекпи? Улуулуктун жүзүн бер. Кыргыздын бир жытын бер, кыргыздын бир сөзүн бер, кыргыздын бир улуулугун көрсөт. Аураң, деле мындай чучукка салыштырганда деле. Кел ошону берсин. Мисал катары айтканда. Анатомияң улуулукка өтпөдүбү? Ууланып кеткен атат. Эгер жалганча жашаса. Оорум неден пайда болуп атат? Кысылуудан. А сен улуулук өткөн кезде өзүңдү эркин санап каласың. Эмне, бул дүйнөгө периште келип алып кысылабы? Кысылбай калам. Мына менде кысылбайм. Неге кысылам мен? Мен чоң аалам болсом, андан көрө кызматымды аткарайын. Мен өзүмдү күнөөкөр да сезбейм. Анткени басып өткөндө, жашоодо күнөөм ал кечирилет. Себеби ал жаман адам эмес, жан дүйнө жардылыктан жасаган. Мен ойлоп да койбойм, өзүмдү кечирип коем. Караңыз мына.